Кош бойлуулук кайсы айларда гинекологко көрүнүп УЗИге түшүү керек? Кош бойлуу айымдарды учетко алуунун негизги максаты боюнда барда, төрөт учурунда жана андан кийинки мезгилде пайда болгон ооруларды алдын алуу же болбосо эрте аныктап дарылоо. Бардык кош бойлуу айымдарга 12 жума болгонго чейин учетко туруу сунушталат. Учетко алынган айым толугу менен клиникалык текшерүүдөн өтөт, төрөй турган күнү эсептелинет. Кош бойлуулукту алып баруу боюнча конкреттүү план түзүлөт. Ал эми соматикалык патологиялар болсо тиешелүү адистерге жөнөтүлүп, мүмкүн болсо дарыланат. Ар бир айымга алмаштыруу картасы ачылат. Бул документ менен төрөт үйүнө барат. Анда аялдын ден соолугу жана кош бойлуулуктун жүрүшү туурасында бардык маалыматтар бар. Тактап айтканда, анализдердин жыйынтыктары, УЗИнин корутундусу, башка адистиктеги дарыгерлердин сунуштамалары. Карта толтурулгандан кийин айымдын колуна берилет. Өз маалында гинекологко көрүнүп туруу милдеттүү. Дарыгерге барып туруунун болжолдуу графиги төмөндөгүчө. Биринчи жолу 12 жума болгонго чейин гинекологко кайрылып учетко туруш керек. Анализдерди тапшырып, кайра 10 күндөн кийин келүү зарыл. 20 жумага чейин айына 1 жолу, 20 жумадан 28 жумага чейин 2 жумада 1, 28 жумадан тартып 40 жумага чейин жума сайын көрүнүп туруу керек. Кош бойлуулукту сапаттуу көзөмөлдөө үчүн УЗИге 2 жолу түшүү жетиштүү. Биринчи УЗИге түшүүнүн максаты кош бойлуулуктун мөөнөтүн аныктоо. 10-13 жума 6 күн мезгил аралыгында түшүү зарыл. Башка учурда УЗИге түшүү мөөнөтүн так аныктоо мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Экинчи ирет УЗИге түшүүнүн максаты ымыркайдын өөрчүшүндөгү кемтиктерди алдын ала аныктоо. 18-20 жума 6 күн мезгил аралыгында жүргүзүлөт. Өзүңүздүн жана ымыркайдын ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыз.